Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар, кадырман көрүүчүлөр. Мынакей сиздер менен Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын куттуу студиясында жүздөшүп жатканыма кубанычтамын. Бүгүн сиздер менен биргеликте ушул 2025-жыл аралыгында кандай иштер болду, кандай ийгиликтер менен коштолду, кандай бир балким жетишпегендик жактарыбыз болду, ушул жаакта бир азын-аулак кеп кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин куттуу студиябыздын коногу Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийи устаз Абдулазиз Кары Закиров. Кош келипсиз. Хош болдук. Урматтуу азирети муфтий, мынакей сиз муфтийлик кызматка киришкенде ошол өзүңүз команда менен биригип 40 кадамдан турган 5 жылдык стратегиялык иш план ишмерчем иштеп чыктыңыз. Анан бүгүнкү күндө иш пландын жаралышына, анын аткарылышы кандай болуп атат? Ушул жөнүндө кепти баштабайлыбы? Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Аллах Таалага чексиз мактоолор жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салат саламдар болсун. Урматтуу диндеш мусулман бир туугандар, урматтуу Максат ажеке, Алла разы болсун. Мына бүгүн ушул Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын студиясында ушул муфтийлик кызматка келгенден бери стратегиялык 40 кадамдан турган иш план иштетилип чыгып, бүгүнкү күндө ошол канчалык деңгээлде аткарылып атат, ошол тууралуу бир маекке чакырып отурат, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында бул муфтийлик кызматка аттанып келгенде биз буга чейин өзүңүздөр жакшы билесиздер, райондук деңгээлде баш имам хатип болуп иштедик бир нече райондордо. Атап айтсак, ошол 2000 жылдары эле Аламидон районуна караштуу Көкчар айылында медреседе мүдүр болдук. Андан кийин Аламидон район баш имам хатип болуп 3 жыл эмгектендик. Ал мезгилдерде 2001-2002 жылдары азыркыдай мындай жакшы шарттар жок эле. Азыркыдай мисалы мамлекет тарабынан, укук коргоо органдары тарабынан, муфтият тарабынан мындай бир атайын белгиленген ишмерчемдер, жоолор, тартиптер жок эле. Ар бир баш имам, ар бир имам өзүнүн баягы жөндөмүнө жараша ишмердүүлүгүн жүргүзөт эле. 2005-тен 2008 жылга чейин Аламидон районундагы баардык ошол 37 мечит болгон болсо, ар бир имамдын үйүнө чейин барып кыдырып, атайын пландарды түзүп, ишмердүүлүк жүргүзгөнбүз. Андан кийин облус чүй казыятында эмгектендик. Андан кийин бир насип эткен экен, ошол 2010 жылдан 13 жылга чейин Базарконок районунун баш имам хатиби. 2013 жылдан 2021 жылга чейин Жалал Абад облусунун казысы болуп эмгектендик. Мына ушул араларда мен эмнени айтмакчымын? Биз баягы эл менен тыгыз байланышып иштедик, диний ишмердүүлүк жүргүзүп, элдин катмарына чейин жеттик, элет жерине чейин бардык. Мына ошол жерлерде үммөткө, коомго, ислам динин тутунган мусулман бир туугандарыбызга жакындан жанашып, баягы абалынан кабар алдык дегендей. Ошол тажрыйбанын баардыгы ошол ишмерчем түзүлүп атканда жакшы бир пайдасын берди. Алла разы болсун, биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармасында дагы көп жылдар бою эмгектенген биздин адистерибиз бар. Тагыраак айтканда Жоробой дамлабыз бар, Раушан ажекебиз бар. Көптөгөн кызматкерлер бар, ушул муфтияттын түптөлүшүнө салым кошкон, ийгилигине салым кошкон. Анын жанында бөлүм башчылары менен да отуруп, ушул 40 кадамдан турган ишмерчемди иштеп чыктык. Өзгөчө база белгилеп кетейин, ошол учурда Азирети муфтийнин орун басары болуп турган, муфтий баягы курултайга шайланганга чейин милдетин аткаруучу болуп иштеп турган Атабаев Самидин карекебиз менен биргеликте, ал кишинин да тажрыйбасы абдан мол да. Ушул 40 кадамдан турган ишмерчемди атайын кылдаттык менен, акыл калчап, тажрыйбаларды колдонуп, бөлүм башчылары менен ушул ишмерчемди иштеп чыкканбыз. Буюрса бул ишмерчем берекелүү болуп атат бүгүнкү күндө. Себеп дегенде ар бир бөлүм, ар бир диний кызматкердин үнү ал жерде кабыл алынды, сунушу кабыл алынды. Себеби бул тажрыйба иретинде башынан өткөн устаздардын сунушу менен бул 40 кадам түзүлдү да. Эми бүгүнкү күндө Кудайым буйрса мына 2 жыл чукулдап баратат, Максат ажеке. Ушул 40 кадамдын ичинен дээрлик 25 кадамды биз иш жүзөсүн ашыра алыппыз да. Ошол менен баягы убакыттан пайдаланып баса белгилеп айтып койсом. Албетте. Себеби 40 кадамды биз атайын 5 жылга
Жыл сайын аткарылуучу, албетте бул аткарылып аткан 25 кадамдын ичинен жыл сайын аткарылып турган иштер бар. Толугу менен жыйынтыкталган дагы иштер бар. Көрүүчүлөргө кызыктуу болуш үчүн 40 кадам эле 40 кадам дейт. Ошол кадамдар эмне экен деп мисалы кызыктар болгон биздин мусулман бир туугандар бар. Мына ошонун ичинен эң алгач зарыл диний басылмаларды даярдап чыгаруу маселеси талкууланды. Бүгүнкү күндө коомго агартуу ишинде жетишерлик биздин диний китептерибиз басылмалардан чыгып колдоруна тийбей жатат да. Ханафи, Матуриди акыйдасында. Ал эми баягы ар кандай агымдарга тиешелүү болгон баягы экстремисттик баягы агымга тиешелүү деген тыюу салынган, атайын соттун чечими менен тыюу салынган китептер дагы жок эмес бар. Мына ошолордон арылыш үчүн бүгүнкү күндө биз атайын ар бир мечитке 2026-дан тарта китеп бурчу деген, муфтияттын китеп бурчу деген бурч ачабыз. Ошонго буюрса мына зарыл диний басылмалар даярдап чыгаруу деген биринчи 40 кадамдын алгачкы бастабында турган ушул иш-чарабыз исламдын бардык илимдери боюнча китептерди басуу, ошондой эле сапаттуу илимий видео сабактарды тартуу деп айтканбыз. Бүгүн дээрлик 2 жылда биз ошону иштеп чыкканга жетиштик. Алла ыраазы болсун, сиз командаңыз менен ошо видео роликтерди, видео сабактарды илимий устаздарды чакырып тартып азыр YouTube'га жайгаштырып атасыздар. Коом ал нерсени пайдаланып атат. Ошону менен эле биргеликте мен баягы сөзүм куру болбош үчүн 2026-га буюрса фатвалар жыйнагы деген китебибиз жарык көргөнү турат. Бул коомдогу колл-центрге келген ар кандай суроолорго же болбосо ошо коомдогу жүйөлүү болгон маселелерге атайын фатва бөлүмү иштеп чыкты. Мына ушул фатвалар жыйнагы деген ибадаттар тууралуу суроо жооптор буюрса жарык көргөнү турат. Андан кийин мына салафия исламий мазхаб эмес, берекелүү доор болгон салафи солихин доору ошо сахабалардын доору. Сүйүктүү пайгамбарыбыздын сүннөт санияларын ээрчиген. Бүгүнкү күндө салафияны бир мазхаб катарында көргөндөр бар да, ал мазхаб эмес. 4 мазхаб бар. Бул салафия өзүнчө бир мазхаб эмес, өзүнчө бир агым эмес. Балким биздин коом бул нерсени түшүнбөй атат. Жакындан түшүнүш үчүн бул салафия эмне экенин түшүндүргөн атайын китеп жарык болот. Бул салафия салафи солихиндердин жолун түшүндүрөт. Мына ошондо биздин коом диндарлар баягы жалпы бир маалыматка ээ болушат экен. Жалпы маалыматка ээ болушат, Кудайым буйруса. Мына андан кийин мазхабсыздык деген китебибиз Алла ыраазы болсун Жорой дамлалардын эмгеги менен жарык көргөнү турат. Бул мазхабсыздык дагы бүгүнкү күндө коомдо өтө актуалдуу. Себеби мазхаб тутууну өзү чоң бир маселе болуп жаткан мезгилде мазхабсыздыктын канчалык деңгээлде зарыл экендигин түшүндүргөн китеп буюрса жарык көргөнү турат. Андан кийин ошо фых маселелери, андан кийин ошол жанагы үй бүлөлүк институтту бекемдөө максатында талак маселеси боюнча атайын биздин фатва бөлүмү брошюраларды даярдап отурат. Бул 2026-нын алгачкы айларында иншалла жарык көрүп, ушул мечиттерге китеп бурчуна жеткиргени турабыз. Бул биздин ошол 40 кадамдын бастабында турган биринчи кадам. Бул биринчи кадамда да буюрса иш жүзөөсүнө ашырганы турабыз да. Андан кийин эле ички кадрлар резервин түзүү. Бул да өтө маанилүү максат экен. Себеп дегенде динибиздин баалуулуктарын коомго жеткирүүдө биздин имамдарыбыздын ролу абдан чоң да. Ал үчүн имамдарыбыз тажрыйбалуу болуш керек. Ихластуу, самимияттуу, таква. Бүгүнкү күнгө чейин Алла ыраазы болсун. Биздин имам дамлаларыбыз күнү түнү мээнет кылып, эмгек кылып, мына ушул даражага жеттик да. Эми дагы биз чектелип калбастан өсүш керек. Өсүш үчүн дипломдуу, илимдүү, билимдүү кадрларга биз муктаж болуп жаткан мезгил. Ошон үчүн биз жакында 2 айдын жүзү болуп калды. Резерв кадр базасын түзүш үчүн муфтият жарыя кылды. Бирок тилекке каршы ошол жарыябыздын негизинде мындай резюмелер, кайрылуулар төмөн болуп жатат да. Мен учурдан пайдаланып коомго кайрылгым келет, урматтуу ушул дин жаатында илим алып жүргөн же илим алган, дипломго ээ болгон диндеш мусулман бир туугандар, келгиле, бүгүн биз ушул динибизге кызмат кылуу убакыт сааты жетти да. Мындай чыныгы самимият менен бир кесипкөй, бир дипломдуу, илимдүү балдар элет жерине барып, айылдагы биздин коомду жакшылыкка чакырып, жаманчылыктан кайтарып, мындай бир самимият менен иштей турган бир мезгил келди. Эми Алла ыраазы болсун, мезгилинде, союз мезгилинде өз алдымча окуп, имам болуп, элет жеринде иштеп жүргөн аталарыбыз бар. Алардын сый урматы биздин башыбыздын үстүндө.
Алар сый урмат бойдон кала берет. Бирок бир илимдүү, билимдүү, чыныгы шариятты китеп жүзүндө коомго жеткире турган кадрларга биз бүгүн абдан муктажбыз. Мына ошон үчүн журт башчыбыздан Алла ыраазы болсун. Ушул имамдардын айлык маселесин чечүүдө аябай бизге жардам берди. Бүгүнкү күндө 3700гө жакын имамыбыз 8000 сомдон айлык алып атат. Биз буну башталгыч катарында көрүп атабыз. Кудайым буйруса мына жакын арада мамлекеттин колдоосу менен биздин ушул күчүрмөн муфтияттагы иштеген кызматкерлердин, айрыкча ажы бөлүмүндө, умра бөлүмүндө иштеген кызматкерлердин, адал бөлүмүндө иштеген кызматкерлердин, вакф бөлүмүндө иштеген кызматкерлердин негизинен жакшы кызматкерлерибиздин алкагында буйруса имам дамлалардын айлык акысы жогорулатуу алдында турат. Эмне үчүн биз айлыкка басым көрсөтүп атабыз? Себеп дегенде ошол илим алган кадыр үй бүлө бала чакалуу болот, ал бир аймакка барат. Ошондо элге бирөөгө муктаж болбош керек. Биз молдекени колдошубуз керек. Молдеке дагы 5 убак намазда мечитте болсун. Татынакай китептен сабак өтсүн. Айылдагы 7ден 70ге чейинки бардык момун мусулмандарга динди жеткирсин. Агартуу иштерин жакшы аткарсын деген максатта ушул пландарды алдыга түзгөнбүз. Резерв кадр маселесине келгенде бүгүн биз абдан кыйналып жатабыз. Мына азыр бүгүнкү күндө дээрлик бир 500ге жакын мечитте имамыбыз жок. Андан сырткары 1553 жума мечитибиз бар да. Бирок жума мечиттин бардыгында эле жеткиликтүү сөз чебери менен маселени жеткиликтүү айта турган имамдарыбыз эмес. Арасында эми бар Кудайга шүгүр илимдүү, билимдүү, вааз насихатты жеткире айткан. Бирок ошону менен биргеликте биз бүгүн биздин муфтияттан чыккан баягы бирдиктүү теманын алкагында коомго биз шариятты маселени жакшы жеткиришибиз керек. Бүгүнкү күндө бул ысырапкорчулук боюнча эмне үчүн биз 54-жарлык иш жүйөсүн ашыра албай атабыз? Эмне үчүн биз коомго ушул ысырапкорчулуктун таасирин жеткире албай атабыз деп бир анализ жүргүзгөндө, биринчи жактан ошол 54-жарлыкты ишке ашырууда кээ бир кызматкерлер, мамлекеттик кызматкерлердин бир кайдыгерлиги, экинчиден ошо имам дамланын дагы жигердүү иш алып барбагандыгы болуп чыгат. Же болбосо билими жетишпегендигин айынан болуп атат да. Биз атайын ошо анализдерди чыгарып 2026-да жок дегенде бир 30% имамдардын ротациялоо маселеси, же болбосо илимдүү, билимдүү кызматкерлерди алып келүү маселеси коюлган. Демек 40 кадамдын экинчи кадамы эле ушул ички кадрлар резервин түзүү болуп эсептелинет. Андан кийин эле жер-жерлерде диний агартуу кербендерин уюштуруу, исламий баалуулуктарды жана улуттук дөөлөттөрдү жайылтуу. Мына сиз менен биргеликте биз улут наркы эл баркы деген аталышта абдан чоң бир масштабтуу иш чара болду да. Масштабтуу бир иш чара болду да. Мына ушул 40 кадамдын ошол кадамдардын ичинде бул жайгашкан да. Биз бир нече жолу облустарга барып, атайын залдарда уюштуруп, элдин жыш катышуусу менен улут баркы эл наркы аттуу аталыштагы бул иш чарабызды өткөрүп келдик. Негизинен урматтуу Азырет муфти, ушул иш чаранын алкагында биз багы өзүбүз дагы уюштуруп жүрүп ушуну байкадык. Элге багы дин менен салтты кошо жуурулуштурган бир абдан бир мыкты иш чара болуп турду. Биздин аксакал апалар, аталар ошол жакта кеп кылып отурду да. Ушул жаатта мындан ары дагы ушул иш чара уланабы ушул өңүттө? Кудайым буйруса бул исламдын баалуулуктарын сөзсүз түрдө улуттук дөөлөттөрдү аралаштырып биз коомго жеткириш керек. Себеп дегенде азыркы жаш муун биздин ата бабаларыбыздын нарк населин улуттук дөөлөттөрдү мындай унутуп баратат да. Биз ошон үчүн диний кызматкерлер, аксакал аталарыбыздын насааты кеңеши менен атайын ушул иш чараларды көпкө уюштурушубуз керек. Кудайым буйруса бул 2026-га райондук деңгээлде уланат. Ал боюнча мына сиздер менен биргеликте биз даярдыктарды көрүп атабыз. Кудайым буйруса бул иш чарабыз дагы уланат. Абдан сонун. Андан кийин максат ажы муну эл аралык, республикалык жана аймактык Куран, хадис жана азан жарыштарын өткөрүү деген кадамыбыз да бар эле 40 кадамда. Буну дагы Кудай буйруса биз ошол тазкия деп коебуз, атайын Куран хадиси, азан хадисин чакырып, карекелерибизден атайын жумушчу топ түзүп, Куранды тажвид эрежеси менен окуу өтө маанилүү да. Алла Таала берекелүү уйка аятында айтат: "Вараттилил Кур'ана тартила". Бул Кур'анды силер тажвид эрежеси менен ар бир тамганын тыбышына маани берип, ар бир махражды чыгарып окугула дейт. Себеп дегенде араб тилинде ушунчалык бир маани бере турган орундар бар. Ар бир 29 тамганын тыбышын чыгара билиш керек. Ошол Кур'андын мужизасы, керемети болуш үчүн окуп аткан адам кыраатын келтирип окуш керек.
анын намазы кабыл болуш үчүн. Намазда 12 шарт болгон болсо, 6 сыртында, 6 ичинде. Ичиндеги парыздардын бирөө ошол кыраат кылууда. Кыраат кылуудан максат Фатиха сүрөсүн окуйсуз, зам сүрө окуйсуз. Ошол сиз кыраат кылган сүрөлөр тажвид эрежесине ар бир тыбышына көңүл буруп, кайдасы менен окушуңуз керек. Кудай сактасын, эгерде баягы эрежелер бузулуп кала турган болсо, намаз да бузулуп калат. Андан кийин ошол эле Кур'анды тажвид эрежеси менен окуп дем салсаңыз, ал шифа болот. Ал Кур'андын мужизасы да. Ошон үчүн биз имам дамлаларга атайын бул курстарды уюштуруп атабыз. Мына жакында эле биздин атайын Кур'ан өркүндөтүү, мындай тажвид эрежеси менен окуу боюнча атайын жумушчу топ түзгөнбүз. Мураталы таксырыбыз башында болуп, имам Саракси мечитинин баш имамы Абдулла Кареке, көптөгөн карекелер менен биргеликте бүт регионду кыдырып, имамдарга алдын ала программаны айтып тапшырма берип келди. 2 айдан кийин биз ошол имамдар эң аз жок дегенде Ваддухадан Насқа чейин тажвид эрежеси менен окуш керек. Намаз сүрөлөрүн. Андан кийин эми эң аздан жок дегенде бир пара билиш керек да имамдар. Мына ушул туурасында да биз иншалла бул кадамыбыз иш жүзөсүн ашып атат. Андан кийин утурлай кыргыз жана кыргызстандык карылардын окуусундагы Кур'андын толук хатымдарын жаздыруу, интернетке жайылтуу, компакт дискке басуу, алтын фонддун топтомун түзүү боюнча мына кадамыбыз бар эле. Ооба. Сиздер менен биргеликте биз ушуну да иш жүзөсүн ашыра алдык да, максат ажым. Ооба. Бул негизинен баягы чындыгында диний башкармалыктын тарыхында алгачкы жолу түптөлгөн. Азыр Кудай буйрса мына Кыргызстанда эң аксакалыбыз, карылардын аксакалы, атасы Булбул кары Анарбай карекебиз Хатмул Кур'ан запись болуп атат. Абдулла карекебиздики мына жыйынтыкталып алдында турат. Иншалла мен ойлойм, ушул келе жаткан ыйык Рамазанда ушул биздин карекелерибиздин записи коомго иншалла чыгат деп ойлойм. Себеп дегенде максат ажым, бул запись Кур'ан эмне үчүн ачылды? Биздин ушул заманга чейин биздин Кыргызстандан белгилүү карыларыбыз чыккан. Абдулмажид карекебиз, Абдурахман карекебиз, мына жакында эле Зиябүйдүн карекебиз өтүп кетти. Ислам университетинде көптөгөн шакирттерди чыгарды. Кур'ан жаатында көп кызмат кылды. Ал устаздарды биз сагынабыз. Ал устаздардын көркөм окууда, сауд мындай кыраат менен окууда жеке эле Кыргызстанда эмес, Орто Азияда мындай бир белгилүү орундарда турган салмактуу карекелерибиз эле. Бирок өмүрү кыска экен, жашы өтүп кетти. Тилекке каршы ошол запистер калбай калды да. Мына ушундай биздин карыларыбыздын кадыр баркына жетүү максатында ушул запись Кур'ан борбору ачылып бүгүнкү күндө ишмердүүлүк жүргүзүп атат. Абдан сонун. Андан кийин ушул буйрса 40 кадамды мындай бир жыйынтыктап коеюн да. Кыргыз жана кыргызстандык молдолордун өмүр баяндарын чогултуу, китеп кылып басуу, интернет булактарына жайылтуу, кыргыз аалымдардын жаш муунга жеткирүү, алтын топтомун түзүү. Мына сиздер менен биргеликте бул кадамды дагы биз жазып, бүгүнкү күндө ар бир районго барып, ошол райондо союз мезгилинде кыйын кезеңдерде кызмат кылган аалымдарыбызды зыярат кылдык. Унутта калган аалымдарыбыз калып кеткен экен. Бүгүнкү күндө ооруп төшөктө жаткан аалымдарыбызды зыярат кылдык, алардын батасын алдык. Бул дагы Кудай буйрса иш жүзөсүнө ашып отурат. Бул дагы эле Кудай буйрса уланат. Аалымдарыбызга биз карызбыз, алардын дуасына биз муктажбыз. Андыктан биз аалымдарыбызды тирүү мезгилинде урматтап сыйлап, кеңешин, насаатын алып калышыбыз керек. Андан кийин классикалык хадис эмгектерин кыргызчага которуу, бирдиктүү кыргызча хадистердин топтомун түзүү боюнча да кадамыбыз да бар. Мына бул Кудай буйрса, колумда турган амали шархи Сираждин ал-Ушиге таандык болгон Нисабул Ахбар, бул дагы ошол Сираждин Ушиге таандык болгон хадис китептери жарык көрдү. Кудай буйрса бул китеп дагы ар бир мечитке барып, китеп бурчуна жайгашат. Имам дамлаларыбыз ушул хадис боюнча коомго иншалла сабактарды баштайт. Абдан сонун. Негизинде эле баягы муфтияттын эми ачыгын айтыш керек, тарыхында биринчи жолу жанагындай 40 кадам деп атайын 5 жылга стратегиялык план иштеп чыгуу деле оңойго турган жок. Аны багы чындыгында баарыбыз өзүбүз көз алдыбыздан өткөрүп турдук. Анан эң негизги пландардын бири болуп жанагы муфтияттын фатва бөлүмү алдында кол борбору ачылбадыбы? Ушул боюнча да бир азын аулак топтоп келсеңиз, кол борборду ачууга кандай муктаждыктар болду, эмне зарылчылыктар болду? Негизинен бул кол борборду ачууда көптөгөн ушул жаатта тажрыйбалуу
insanдар көп сунушун айтты, пикирлерин билдирди. Ошонун катарында улуттук агенттикте иштеген ошол мезгилдеги директор Тойгомо Жоробаевич баш болгон биздин алымдарыбыз, Фатва бөлүмүнүн башчысы Жолобой Дамла, мына сиз ушул студияны маалымат бөлүмүн башкарып турдуңуздар ошол мезгилде. Сиздерден да абдан көп сунуш түштү. Андан сырткары биз баягы бисмилла дегенде эле коңшулаш мамлекеттерге сапарга чыкпадыкпы? Ооба. Ошол сапарга чыкканда мага эң кызыктуу болгону, мен конференциядан дагы ушу муфтият кандай ишмердүүлүк аткарып атат, муфтият кандай жетишкендиктерге жетти экен деп менде кызыгуу пайда бар эле да. Мисалы Казакстан мамлекетине барганда, Өзбекстан мамлекетине, Түркия мамлекетине барганда атайын Азирети муфтийден уруксат сурап, уруксат болсо бир муфтият менен таанышып чыгайын, бөлүмдөр менен таанышып чыгайын деп ушундай бир кызыгуу менен чогуу барган делегаттар менен кыдырчу элек да. Ана Өзбекстан мамлекетине барганда аларда атайын фатва бөлүмү 2-3 этаждан турган өзүнчө бир идара экен да, имарат. Колл-центр борборунда дээрлик 60 адам иштейт экен, фатва жаатында. Дүйнөнүн булуң бурчунан суроолор келе берет. Дүйнөнүн булуң бурчунан келген суроолорго канааттандырарлык кызмат көрсөтүлөт экен да. Мен ошону көрүп аябай кандай десем, бир жагынан Таасир алдым, бир жагынан эмнеге бизде ушул нерсе жок? Демек, сунуш айтып аткан адамдардын пикирлерин биз иш жүзүнө ашырыш керек деген максатта келип эле ошол борборду иш жүзүнө ашырганга өбөлгө болду. Команда менен Кудайым буйрса мына кол борбордо аз болсо дагы кызматкерлер менен ачалдык. Бүгүн иншалла кол борбор дагы өзүнүн жемишин берип келе жатат. Башында таанылганга чейин кыйын болду, бирок азыр бүгүнкү күндө Америкадан, Кошмо Штаттарынан, Россия мамлекетинен, керек болсо Малайзия, Индонезиядан суроолор келип атат. Биздин кызматкерлерибиз ошо 9-дан 5-ке чейин жооп бергенге аракеттенип атат. СМС аркылуу көп суроолор келип атат. Атүгүл Кудайым буйрса мына жакында ошо 100 суроого 100 жооп деген атайын китепче чыгат, ал уланат. 1-2, 3 том болуп, бул коомдогу эң көйгөйлүү болгон мусулмандардын суроосуна жооп болду. Ал дагы коомго мындай брошюра катарында, китеп катарында мечиттерге жетсин деген максат коюлуп атат. Эми таасирлүү өзүнүн окуялары өттү. Ал боюнча да эми өзүнчө бир токтолуп кол борбор боюнча маалымат берели. Кол борбордун кызматкерлери дагы маалымат берсин, себеп дегенде бир адамдын өмүрү сакталып калган учурлар болуп тур да, бизге маалымат берип атат. Ушунчалык руханий жактан кысылып, өзүн суицидке алып бара турган адамдар кол борборго телефон чалып, руханий бир жакшы маалыматтарды алып, өз өмүрүнө кол салуудан баш тарткан мезгилдер дагы болуп тур да. Бул демек өз максатына иншалла жетип атат. Негизинен багы агартуу тармагында дагы жанагындай китептерди, журналдарды басып чыгарып анан келечекте ушул 40 адамдын алдында кандай бир максаттар бар? Кандай бир пландарды койдуңуздар? Ушул 40 кадам аша турган болсо, ушул биздин кыргыз элине, ошо мамлекетибизге ушундай бир салым кошот деген бир жыйынтыкка жетүүчү жагдайлар барбы? Эми албетте буйруса бул 40 кадамдагы көрсөтүлгөн ишмерчемдеги көрсөтүлгөн пландар иш жүзөсүн аша турган болсо, биздин мамлекетибиз үчүн, дин тутуулар үчүн, дин тутунгандар үчүн, үммөт үчүн абдан жакшы бир пайда алып келет. Себеп дегенде мен жогоруда да баса белгилеп кеттим, ошол 45 кадам жөндөн жөн ишке ашып калган жок да. Биз командабыз менен, областтагы өкүлдөрүбүз менен, райондогу баш имам хатиптер менен, эл ичериндеги имамдар менен, диний окуу жайдагы мугалим устаздар менен ушул ишмерчемдерди мындай биргеликте аткарып атабыз да. Кудайым буйрса бул кадамдар 40 кадам иш жүзөсүн ашкандан кийин бул жыл бою уланат. Мен ойлойм, иншалла бул 5 жылда жыйынтыкталып, кийинки муфтияттын башына келе турган жетекчилер иншалла ушул 40 кадамдын алкагында же башка бир стратегиялык пландарда буну улантат деп ойлойм да. Себеп дегенде бул коомдогу чыныгы бизге зарыл болгон стратегиялык пландар. Урматтуу азыркыңыз, анан 40 кадамды барактап отурсак, баягы санариптешүү деген да атайын бөлүкчө пункт бар экен. Бүгүнкү күндө муфтияттын канча пайызы ошол электрондук санариптешүүгө өттү десек болот? Кудайым буйрса электрондошууга бир 60% өтүп калдык. Азыр ошол муфтият өзү толугу менен өттү инфодокска. Андан сырткары аймактагы өкүлдөр өттү. Эми Кудайым буйрса 2026-га райондук баш имамдар өтөт.
жылдын этегинде айыл өкмөт жана жума мечиттерине чейин ушул электрондошуу базасына баралы деп атабыз. Андан сырткары могу фитир, садака, зекет, кайрымдуулуктун баардыгы ушу электрондошууга өтүп атат. Атайын QR коддор ачылды. Кудай буюрса коомубуздагы мындай кенен маалымат алып, жыл сайын өнүгүү бар. Негизинен бул тармакка ажылык умурадагы өтүп калды окшойт. Албетте ажылык бөлүмү толугу менен өттү. Электрондошууда 100% өттү Кудай буюрса. Себеп дегенде биз эми баягы чет мамлекеттер менен, өзгөчө Саудия мамлекети менен алар жок дегенде бир 20-30 жыл алдыда да ошолорго тете биз электрондошууда биз байма-бай жоопторду беришибиз керек. Ошон үчүн ажылык бөлүмү толук кандуу бул системага өттү. Анан баягы эми коомчулукта эл деген баягы 5 кол тең эмес деген сөзүбүз бар да. Анан ушул муфтият ушул жанагындай жалган маалыматтарды тараткандар бар, жанагындай фейк аккаунт ачып алыпчы. Алар менен баягы күрөшүүдө, жоксо алардын алдын алууда кандай иштерди аткарып атат? Эми албетте баягы иш болгон жерде сөз дагы болот. Албетте эми баягы баардыгы тегиз болбойт. Канчалык бир деңгээлде биз кемчилдик кетирип аткан болсо, ал кемчилдигибизди эгерде туура сын пикир айткан болсо ал нерсени кабыл алабыз. Бирок тилекке каршы кээ бир учурда баягы мусулман бир туугандарыбыз баягы маалыматты тактабай туруп ушундай фейк аккаунттар менен биздин диний башкармага баягындай олуттуу бир басым көрсөттү да. Ошол мезгилдерде дагы биз аябай сабырдуулук менен кабыл алдык. Себеп дегенде баягы атаандашып бирөө жаман сүйлөп аткан болсо, мындай ас-сабру мифтахул жанна деген сөйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сабырдуулук бейиштин ачкычы деген. Күндөрдөн бир күн бир сахаба пайгамбарыбызга келип, "Я Расулалла, мен кайсыл амалды аткарсам бейишке кирем" дейт да. Ошол мезгилде сөйүктүү пайгамбарыбыз өтө бир баягы психолог болгон. Жанагы адамды тиктеп туруп айтат да, "Сен сабыр кылсаң бейишке киресиң" депчи. Чындыгында ал адамдын ачуусу мурдунун үстүндө экен да. Бул сабырдуулук ушундай бир көп пайданы алып келет. Биз эми баягы угуп аттык, башка болду. Өзүбүзгө керектүү, туура эмес кабыл ала турган маселелерде кабыл алдык. Кабыл албай турган маселелерде биз түшүндүрүү иштерин коомчулукка жүргүзгөнгө аракеттендик. Биздин элибиз бул багытта мындай тажрыйбалуу эл, баягы арканды узун таштайт. Суунун агымына карап элибиз иншалла бардык нерсени өз учурунда буюрса кадыр баркына жетет. Абдан сонун. Анан урматтуу Азиретти муфтий, ушул 40 адамдан турган 5 жылдык стратегиялык иш планды барабыктап отурсам, ушул эл аралык мамилелер да бар экен да. Мынакей быйылкы жылы түрк мамлекеттер муфтийлердин кеңеши Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу сиздин жетекчилигиңизде өттү. Ушул тууралуу бир айтып берсеңиз, баягы эл аралык мамилелерге кандай бир жаңы жолдор, жаңы багыттар, жаңы кызматташуулар ачылды? Абдан туура суроо бердиңиз да, Максат эжеке. Түрк мамлекеттер уюмуна караштуу диний башкармалыктардын башчылары менен бул жыл биз ушул тумууну өткөрө алдык. Кудайга шүгүр. Сөйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам инсанга рахмат айта албаган, ал Кудайга да ыраазычылык рахмат айта албайт дейт. Биз муфти болуп келгенден кийин ушул тумуунун түрк мамлекеттер уюмунун жыйынына Казакстан мамлекетинде өттү, Астана шаарында катышып келдик. Ошондо бул абдан маанилүү бир саммит, маанилүү бир иш-чара экенин ошол жерде күбө болуп көрүп келдим. Дээрлик 6 муфтинин баш бириктирип, коомдогу ахкаму шариия, шарият боюнча мындай бир баш бириктирип, фатуачылар чечим кабыл алат экен. Бул өтө маанилүү. Анын жанында коло коңшулаш мамлекеттер менен дипломатиялык мамиле түзүлөт экен. Андан сырткары ошол баягындай фастабикул хайрат дейт го, жакшылыкта жарышууда көп тажрыйба топтойт экенсиз. Биз Астана шаарында өткөндөн кийин эле келип журт башчыбызга жолугуп маалымат бердик. Маалымат бергенде журт башчыбыз айтты, "Ооба, бизге да риза болсак, жыйынтыгы келди. Буюрса биздин мамлекетибизге бул төрагалык өткөн турбайбы? Биздин мамлекетибизде тумуу өтө турган болсо даярдыктар кандай?" Анан биз эми билесиздер, бул муфтият жанагы фабрикалары жок. Бюджетибиз, ар бир бюджеттин тыйындын багыты бар. Ал багыт боюнча иш алып барабыз, беребиз дегендей.
Анан журт башчыбызга айттык, эми каражат жагынан аябай кыйналабыз го десек, журт башчыбыз чечкиндүүлүк менен ошол жерден эле маселени чечип берди да. Демек бул мамлекеттик деңгээлде мамлекеттин жүзү болуп аткандан кийин бул маселени биз колго алып жардам беребиз. Журт башчыбыз абдан жакшы колдоо көрсөткөндүгү муфтийлердин оозунан мен уктум да. Мисалы Казакстан Hazreti Mufti Navruzbay Hazrat, Nuriddin Hazrat, Алла шүкүр пашазаделер, ал Эрбаш Hazrattар айтты да, мамлекеттик деңгээлде уюштурулду. Мамлекетке, президентке чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан сиздин командаңызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында жакшы уюштурдуңар деген бааларын берип кетти. Эми жыйынтыгында бизге кандай пайда болду? Коңшулаш мамлекеттер менен, түрк тилдүү мамлекеттер менен диалог, дипломатиялык мамиле абдан бекем болду. Андан сырткары фатва чечимдери болду. Түрк мамлекеттердеги мусулмандар бирдиктүү бир фатвага, мисалы Рамазан айында бирдиктүү орозо тутуу, майрамдоо. Андан сырткары биздин өзүбүздүн Ханафи мазхабындагы кээ бир чечимдер кабыл алынды. Мына ушундай буюрса жакшы бир пайдалуу болду. Өзгөчө могу жаратылыш, ысырапкорчулук маселесинде да токтолушту фатвачылар. Жаратылышты коргоо боюнча Өзбекстан мамлекетинин Hazreti Mufti сунуш кылган болчу Астанада. Аны бир сыйра талкууладык. Чындыгында биз бүгүн ошо жаратылышты коргоп калышыбыз керек. Жаратылыш чындыгында өмүр, суу, мисалы суу абдан ысырапкорчулук. Коомго ушул ысырапкорчулукту жеткирели. Адамдын убактысы, сааты, өмүрү, колдонуп аткан нерселери, ошолордун баардыгын ысырапкорчулукту алдын алууда чечимдер кабыл алынды. Жерлерде түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Эми баягы коомчулукта бизге атайын комментарийлер келип атат, баягы кээ бир жерлерде жандыктардын союлушу, кээ бир жерде жанагындай биздин шариятыбызга, үрп адатыбызга туура келбеген салттардын колдонушу. Мына ошол жерде бир гана имамда эмес күнөө мен айтайын дегеним, ошол жердеги аттуу баштуу аксакалдар, ошол жердеги бийлер, ошол жердеги айыл өкмөт башчы, ошол жердеги баягы укук коргоо органдары, жапатырмак баардыгы биргеликте кызмат кылыш керек. Биргеликте кызмат кылган аймактарды көрүп атабыз, бул тартипке түшүп атат да. Анан коом да угуш керек. Өз башымча молду айта берет, же болбосо айта берет, дей берет деген токтошубуз керек. Ысырапкорчулукка бара турган болсок, анда биз жана бизден кийин келе турган урпак кыйналат. Аны биз заманыбызда көрүп атабыз. Ошон үчүн бул жапатырмак киришип аткан ишке коом дагы бизге жардам бериш керек. Абдан сонун. Анан ошол дагы бир пландардын бири ошол жаштар менен иштөө, жаштарды туураныкка буруу деген дагы бир багыт бар экен. Бул жаатта кандай иштер жүрдү? Сиз өзүңүздүн дагы сөзүңүздө айтып калдыңыз, буга багытталган атайын роликтер тартылып атат депчи. Ушул жөнүндө алдын ала сөз кылып берсеңиз. Кудайым буйруса, бир мамлекеттин келечеги жаштар дейт да. Кандай жаштар дегенде илимдүү, адеп акылактуу, ыймандуу, улууларды урматтаган жаштардын колунда. Мына ошондой жаштарды биз жетиштиришибиз керек. Ал боюнча дагы атайын иш пландар бар. Үй-бүт насаат бөлүмү жаштар менен иштешөө боюнча атайын пландарды иштеген. Атайын жаштардын башын бириктирип, блогерлерди чакырып, ушу жаштар боюнча иштерди алып барып атат. Эми баягы бул боюнча дагы мына сиз менен биргеликте биз Мансур таксыларыбызды чакырып, көптөгөн режиссерлорду чакырып, видео ролик тартканга жетиштик. Буюрса мына 26-дан бул жарык көрө баштайт. Ошо видео роликте дагы биз эми учурдан пайдаланып, мен коомго айтайын, роликтерде анча-мынча сын пикирлер айтылышы мүмкүн. Биз ошол видео роликтерди жаратууда коомдогу болуп жаткан көйгөйлөрдү ачык чагылдырдык да. Аны жашырган жокпуз. Анын пайда жана зыянын, анын максатын биз ошо видео ролик аркылуу түшүндүргөнгө аракет кылдык. Диний башкарма ушундай видео роликтерди чыгарабы, ачык-чачыктарды чыгарабы деши мүмкүн. Бирок биз айтайын дегенибиз, ошол коомдогу чыныгы көйгөйдү биз коомго чагылдырганга аракет жасадык да. Кудайым буйруса мен 2026-да биз ошол видео роликтерибизди YouTube'дарга жүктөй баштайбыз. Анан коом иншалла ошол видео роликтин улануусуна өздөрүнүн кеңешин, сунушун айтса, биз кабыл алат элек. Анан жаштар боюнча дагы мен жогоруда айтып кеттим, ошол өзгөчө дипломдуу, илимдүү, кесипкөй балдарыбыз бизге жардамчы болсун, университетти аяктаган же бүгүнкү күндө ушундай бир тажрыйбага ээ болгон жаштар келсин, муражаат кылсын бизге.
ошол жаштар менен эл жерине барып коомду жакшылыкка чакырып калалы, коомго жакшы кызмат кылып калалы. Бүгүнкүдөй мүмкүнчүлүк балким башка заманда түзүлбөй жаралбай калышы мүмкүн. Бүгүн эч шылтоо жок да, кызмат кылайын десең жолдо боло турган бир шылтоо жок. Айылга барып элге жакшылыкка чакырып жаманчылыктан кайтарайын десеңиз эч ким сизге каршы чыкпайт. Болгону ошол муфтияттын көрсөткөн тартиби менен болсун. Себеби биз бир жерге моюн сунуш керек. Бир жерде моюн суна турган болсок, ал иншалла баягы талаш тартыш болбойт да. Мына бүгүнкү күндө коомчулукта дагы ошо ар кандай жамааттагы туугандарыбыз келип, кел ушул муфтияттын айланасына биригели, дин тутуу эркиндиги жөнүндөгү мыйзамга биригели, алымдардын чыгарган фатвасына, чечимдерине биригели, бир муштум болуп, динибизди жашап, коомго бир үлгүлүү, жакшы бир иштерди кылалы деген максатта иш пландар жүрүп атат. Буюрса бул уланып, максатына жете турган болсо, биздин коом үчүн, мамлекет үчүн жакшы бир пайдасы тиет. Абдан сонун. Анан мен баягы ар жылы чогулган Рамазанда садака, фитир, зекет маселелерине токтолгум келип атат. Негизинен бул дагы коомчулукка кызык болсо керек. Быйылкы жылы ушул өзгөчөлүктөрдүн бири электрондук система менен чогулду. Ар бир мечиттин өзүнүн топтогон каражаттары кадимкидей көрүнүп турду, ачык айкын болупчу. Ушул жааттагы процесс абдан бир оор болгон жокпу? Жемиши бүгүн кандай берип атат? Албетте, ар бир иште, иш жүзөсүн ашырууда тоскоолдуктар болот. Жана иш жүзөсүн ашырууда кыйынчылыктар туулат. Бул электрондоштурууда, QR-кодко өтүүдө, QR-код аркылуу санариптештирүүдө, фитир садака өзгөчө жөнгө салууда кыйынчылыктар болду. Андан кийин коомчулуктагы бул нерсени баягы жаңы чыккандыктан жакшы түшүнө албады. Бирок мына 2-жыл, 25-жылда дээрлик былтыркы жылга караганда ошол QR-код аркылуу фитир садакалар жакшы чогулду. Бул дегендиги бул ачык айкын көрүнүп турат. Аны эч ким жашырбайт. Аны эч ким жей албайт, аны эч ким ката албайт. Ал электрондошууда базада көрүнүп турат. Канча каражат кайсыл мечитке QR-кодко түштү. Анын эсеби дагы ачык айкын ошол жерде көрсөтүлөт. Жамаатка, коомго. Биз азыр ачык айта алабыз. Фитир садака маселесинде биз Кудайым буйрса 90% маселе чечилди. Баягы күмөнгө барбаш керек. Болгону ошол Рамазан айынан кийин фитир садака, кайрымдуулук иштери мүмкүнчүлүгү чектелген муктаж болгон адамдарга таркатуу маселеси кемчилдик катарында кабыл алышты кээ бир алымдарыбыз, диндарлар. Аны дагы биз бул жыл жөнгө салалы деп атабыз. Ошо Рамазан айынын акыркы күндөрү, кадыр түндөн кийин, же айт намазына чейин ошол топтолуп калган, QR-кодго топтолуп калган фитир садакаларды ошо өлчөм менен айылдагы муктаж адамдарга таркатылат деген команданы беребиз. Азыр Кудайым буйруса ким кызыктар болсо, биздин муфтият KG Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын сайтына кирсе, бардыгы ал жерде көрсөтүлүп турат. Эгерде кандайдыр бир маселеси болсо, муфтиятка кел, бухгалтерияга кайрылсын, кайсыл аймакта канча топтолду, кимдерге таркатылды, бардык отчеттор ачык айкын бар. Анан урматтуу Азиретти муфтий, мынакей ошол 40 кадамдын дагы бир план бири, мынаны биз аны дагы өзүбүз көзүбүз менен көрдүк, дин кызматкерлерине болгон камкордук жөнүндө айткым келип атат да. Мынакей айлыктары чечилип атат. Андан кийин мынакей мына быйылкы жылы десек туура болот го, кызматтык унаалар берилди. Ушул боюнча бир азмалап кеп кылып берсеңиз. Бүгүнкү күнү жана формасынан баштап, унаасына чейин, айлыгына чейин камкордук алынып, көңүл бөлүнүп атпайбы? Эми Кудайым буйруса диний кызматкердин барып иштей турган жери бардык тараптан маселеси чечилиш керек да. Анын эми келечекте баягындай служебный үй деп коет го. Кызматтык үй. Ошол боюнча дагы биз атайын демөөрчүлөргө кайрылдык. Мечит сала турган болсоңор, ошол мечиттин жанында жок дегенде 3 бөлмөлүү имам үчүн үй салып бергиле. Себеби башка аймактан келип дайындалышы мүмкүн. Имам 5 убак намаз мечитте болуш керек. Анан айылдын агартуу иштеринде күнү түнү кызматында болуш керек деген сунушту айттык. Бул маселе да буюрса демөөрчүлөр тарабынан колго алынып атат. Анан ошо айлык маселеси аз болсо да чечилип атат.
Анан райондук имамдарга Алла ыраазы болсун мына автоунаа тапшырылды. Бул жаатта биздин президентибиз көп жылдар бою өзү депутат болуп иштеп жүргөндө дагы президентибиздин атасы Нуркожо Аксакал баягы диндар адам болгондугу үчүн дин адамынын, имамдын мындай бир баягы финансовый жактан канчалык деңгээлде экендигин журт башчыбыз жакындан билгендиги үчүн өзүнүн программасында дагы анан баягы дин мыйзамы талкууланып атканда дагы ушу имамдарга кантип биз айлык чыгарып беребиз, имамдарга кантип колдойбуз, айрыкча айылдагы имамдарга. Эми жума мечит жана райондук деңгээлде ал көңүл бурулат дейт. Бирок айылдагы имамдарга көңүл бурушубуз керек деген талапты койгон. Бүгүн эми баягы этап менен бул маселе чечилип келет. Башында эле журт башчыбыз район имамдарынын ишмердүүлүгү жанданыш үчүн автоунаа белекке берди. Бүгүн чындыгында биз мындай анализ жүргүзүп атабыз. Райондорго, аймактарга кыдырып барган мезгилибизде имам мурункудай мечитте отурган жок. Айыл өкмөткө барып атат, айылдарга барып атат, ар кандай чогулуштарга, мамлекеттик деңгээлдеги чогулуштарга байма-бай барып, иши жанданды. Бул дагы чоң бизге чоң бир поддержка болду да, жардам болду. Кудайым буйруса, биз ошол максатка жетүүдө ишибизди уланта беребиз. Анан бул жылдагы баш имам катиптер район имамдарына биз эскертүү бердик. Бул жыл эми башка жылдарга караганда башкача болот. Сиздин ар бир саатыңыз, минутаңыз, алып барган ишиңизди биз анализ жүргүзөбүз. Ар бир берген отчетуңузду көзөмөлдөйбүз. Себеби биз сиздерге ишенип сиздерди койдук. Эми сиздер дагы ошо эл үчүн, жамаат үчүн иштегиле. Көбүнчө агартуу иштери менен алек болгула деген талапты койдук. Абдан сону анан биз эми айымдардын дагы маселесине токтолбосок болбойт. Негизинен ошол планыңызда каралган дагы бир пункттун бири ушул айымдар үчүн орундар бар экен. Ошол боюнча да бир кеп кылып кетсеңиз, акей эфирлерде дагы атайын айымдар үчүн берүүлөр ачылып атат. Дагы кандай пландар бүгүнкү күндө жетилип атат? Аллах разы болсун, биздин апаларыбыз, эжекелерибиз, диндар апаларыбыз баягы мүмкүнчүлүктөрүнө жараша сабак уюштуруп жерлерде агартуу иштерин аткарып келген да. Бүгүн да аткарышып атат. Кудайым колдосун. Анан азыркы жаңы кабыл алынган баягы дин эркиндиги жөнүндөгү мыйзам дагы кыз келиндерге арналган өзүнчө пункттар бар. Ошол нерсенин иш жүзөсүн ашырууда. Анан экинчиден эми муфтияттын бирдиктүү программасы менен иш алып баралы деген максатта атайын кыз келиндерге форум өткөрдүк. Ал форумда биз ушул нерсени жарыя кылдык. Урматтуу апалар, атайын ошо фонд түзүп, фонддун алкагында кызмат кылган эжекелерибиз бар. Аларга да кайрылдык. Келиңиздер, баарыңыздар ишмерчем түзгүлө. План түзгүлө. Планыңарды бергиле. Биз дагы жумушчу топ ошол планды карап чыгалы. Кыргызстан боюнча бирдиктүү кыз келиндердин өзүнчө планы болсун. Анан ошол план боюнча баардыгыңыздар иш алып баргыла. Биз дагы атайын республика боюнча атайын мындай бир илимдүү, билимдүү менеджер, жакшы бир айымды комиссиянын тандоосу менен силердин башыңарга коюп берели. Ошол киши муфтияттын атынан силер менен иштесин деген сунуштарды айтканбыз. Ал жерде резолюциялар кабыл алынган. Бүгүнкү күндө ошол бөлүмдүн башчысы башка жакка которулуп кеткендиктен бүгүн анча-мынча кечигип атабыз. Бирок 26-га бул боюнча дагы буйруса конкреттүү баягы чечимдерди кабыл алабыз. Ушул эле таризде билим берүү тармагына да бир азын-аулак токтолуп кетсеңиз. Ошол 40 кадамдардын биринде ошол билим берүүнү реформалоо деген дагы бир пункт бар экен. Бүгүнкү күндө кандай ийгиликтер жаралып баштады? Бүгүнкү күндө ошол диний окуу жайларыбызда дагы муфтияттын алымдар кеңешинин чечими менен бекитип берген бирдиктүү программасы бар. Ошол программалар канчалык деңгээлде окутулуп атат, ал боюнча да атайын алымдар кеңеши жана муфтияттан окуу бөлүмү жерлерде окуу жайларды барып зыярат кылып, ал жердеги ачык сааттарга катышып, ошол жердеги баягы жетишкендиктерди дагы алкап, жетишпегендиктерди сынга алып, буйруса бул жыйынтыкты алып, бул жыл аяктаса, жаңы жылдан баштап 2026-27-ге атайын жакшы бир иш пландар иштетилип чыгып атат. Болгону биз муфтият тарабынан
болушунча ошол биздин келечекте дин кызматкери болуп чыга турган балдарыбыздын билимдүү болуп чыгышына жакшы бир иш пландар түзүлүп атат. Чындыгында эле абдан сонун иш пландар экен. Мисалы студенттер үчүн диспут, конференция, дебат, акыл таймаш, панель, анан бул жерде предметтик методикаларды иштеп чыгуу, анан студенттик илимий симпозиумдарды өткөрүү деген абдан бир сонун пункттары бар экен. Буюрса 26-га ушул пландар ишке аткарылат иншалла. Анан урматтуу Азырет муфтий, жанагы конок үйлөр боюнча дайым азын-олук сөз кылбасак болбойт. Чындыгында абдан мага да кызыктуу болуп атат. Биздин көрүүчүлөргө дагы кызыктуу болуш керек. Муфтиятта дагы конок үйлөр пайда болобу дегенчи, ушул боюнча дагы бир азын-олук сөз кылып бербейсизби? Кудайым буюрса, бул муфтият баягы чоң бир бюджетке муктаж да. Анан ар тармакта бюджеттик кирешени биз табышыбыз керек. Себеп дегенде канчалык биздин бюджет көбөйсө, байысак, диний кызматкерлердин алып барып аткан иштери жанданат. Жана коомго биз агартуу иштеринде активдүү болобуз. Анан ошон үчүн вакыф үйлөрү, атайын вакыф бөлүмү ачылганы турат. Адистерди издеп атабыз бүгүнкү күндө, атайын штаттарды ачканбыз. Мына ошол вакыф ачылса, ошол вакыфка конок үйлөрүн бекитебиз. Мына жакында эле Кудайым буйруса 8 этаждан турган биздин имаратыбыз башталганы турат. Журт башчыбыз жана генералыбыз түздөн түз колдоолорун көрсөтүп атат. Жакында буюрса капсула салуу алдында турабыз. Бул эгерде имаратыбыз бүтүп кала турган болсо, Орто Азияда дээрлик чоң бир имараттардын катарында болот. Архитектуралык кооздугу менен, алып бара турган ичмердүүлүгү менен, анын ичинде конок үйлөрү дагы камтылган, конференция залдары камтылган, типография камтылган. Дээрлик ошол мусулман үммөтү үчүн жакшы бир пайда алып келет. Бул конок үйлөрүн пайдалуу буюрса башталды. Биздин келечектеги максатыбыз ар бир областта конок үйлөрү болуш керек. Андан түшкөн каражат ошол муфтияттын бюджети көбөйтүлүп, келечекте эл үчүн, үммөт үчүн жакшы кызмат кылат. Ошол эле имамдар үчүн дагы айлыгы, имамдар үчүн буюрса биринчи этап имамдар үчүн башталды да, экинчи этап биздин устаздар үчүн дагы, диний окуу жайдагы мугалимдер үчүн дагы биз камсыздап беришибиз керек. Абдан сонун. Анан Азырет муфтий, мечиттерди каттоо боюнча дагы бир токтолбосок болбойт. Себеби дегенде мынакей өзүңүз жаңы кызматка киришкенде ушул электрондук системага өтсүн, ушул багы 40 адамдан турган план алкаганда деп мынакей бул толук ишке ашты окшойт, Буюрса бул электрондошуу база түзүлдү, карта коюлду, база түзүлүп, азыр Кудайым буюрса Кыргызстан мамлекетиндеги баардык мечиттер ошо базага жайгаштырылды. Бул жөнгө салынды буюрса. Эми болгону ошо мамлекеттик эсептик каттоодон өткөрүүдө жаңы мыйзам алкагында анча-мынча бир жетишпегендиктер болуп атат, ал дагы буюрса жыл этегинде бүтөт. Анан мага да бир кызыктуу жагдайлардын бири, буну сиз жогоруда басып өттүңүз. Кур'ани Каримдин салттуу матуридилик, ханафилик мазхабына ылайык тафсир китебин иштеп чыгуу деген дагы бир жазылган экен. Негизинен муфтият өзү Кур'ани Каримди өзү муфтияттын атынан ушул муфтият которду деп бир иштеп чыгуу планы барбы? Ал план бар. Буюрса эми бул баягы өтө чоң бир мээнетти талап кылат. Ошон үчүн бул боюнча атайын алымдар менен кеңешип атабыз. Бул тафсир илиминдеги уламалар менен биригип, бул 4-5 жылда эле бүтүп кала турган нерсе эмес. Буюрса келечекке бул план коюлат. Анан китептерге мониторинг жүргүзүү деп дагы киргизилген экен. Бүгүнкү күндө биз маалымат каражаттарынан окуп атпайбыз. Жанагы мечиттердин айланасындагы дүкөндөрдө, күркөлөрдө китептерди атайын текшерүү жүргүзүлүп, ал жакта багы уруксат алган китептер бар бекен, жок бекен деген дагы бир иштер болуп атат окшойт, Кудайым буюрса ошол баягы ислам дүкөндөрүндө, китепканаларда дин баалуулуктарын үйрөтө турган китептер Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын уруксаты менен чыгыш керек да. Ошолор дагы бир иликтөө жүрүп атат. Атайын жумушчу топ бул боюнча жакында маалымат беришет. Анан ислам энциклопедиясы деп ачылып туруп, мага да кызык болуп атат. Негизинен муфтияттын тарыхында ислам энциклопедиялары которулбаса керек. Жок, бул боюнча эмгек болбоптур. Бул боюнча атайын ошол илимий изилдөө борборуна тапшырылды. Бул дагы ишке ашуу алдында турат, мындай кадамдар башталат да. Негизинен урматтуу Азырет муфтий, бизге бөлүнгөн убак аралыгында ушул
сиздин алдыңызга койгон 5 жылдык стратегиялык планыңызды карап чыктык. Негизинен абдан бир кызыктуу, абдан бир жооптуу иштер дагы бар экен. Бул боюнча баягы 25 пунктту аткарылыптыр деп атпайсызбы? Анан 25 пунктту мынакей көзгө көрүнүп калыптыр. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын өздүк колл центри ачылып атат. Баягы мечиттер онлайн түрүндө эсептик каттоодон өтүп бирдиктүү базага болуп атат. Мынакей умура тармагы толугу менен электрондоштуруп туруп ажылык бөлүмү. Андан кийин колл центр мынакей маалымат бөлүмүнө атайын сиздин колдооңуз менен атайын студия ачылып, бул дагы бир чоң жетишкендик. Баягы муфтияттын тарыхындагы алгачкы бир чоң бир көрүнүктүү иштер десек болот да негизиненчи. Анан өзүңүз бир сөзүңүздү айтып каласыз да, ушул дин башкармалыктын түзүмүндө буга чейинки муфтийлердин дагы эмгеги зор депчи. Ушул боюнча бир суроо бергим келип атат да. Негизинен Кимсанбай ажыдан баштап, ал киши мынакей ошол Гоголь Московский көчөсүндөгү имараттын алышына себепкер болсо, дагы буга чейинки муфтилер да өз таалымдарын кошту да. Ошол боюнча бир токтолуп берсеңиз. Албетте биз мамлекетибиз дин эркиндигин алгандан кийин диний башкарма түптөлүп 92-жылы алгачкы муфтибиз Абдурахманов Кимсанбай ажекебиз муфти болуп келгенден кийин баягы башталгыч кыйын болот да. Ошол башталгычта 96-жылга чейин бул кишинин эмгеги абдан зор. Бул кишинин баягы илимдүү, билимдүү, жанагындай бир көрөгөч инсан болгондуктан эң алгач баягы биздин балдарды чет мамлекеттерге окууга жөнөткөн да. Мисалы Египет мамлекетине, Турция мамлекетине, ошол окуу жайларды бүтүп келип, анан мына бүгүнкү күндө Кудай буйрса мына мындай бир ийгилик жарала турган бир даражага жеттик да. Ошол мезгилде биринчи муфтибиз Кимсанбай ажеке чет мамлекеттерден баягы эшиктерди ачып жөнөтпөгөндө кандай бир чектөөлөр болуп калмакпы деп ойлойбуз да. Андан кийин мына Мажитов Абсаттар азиретибиз, ал киши 4 жылдай кызмат кылган болсо, ал кишинин дагы өз доорунда илимдүүлөрдү жетектөөдө, жеткирүүдө ал кишинин да абдан чоң бир салымы бар. Анан өзгөчө андан кийин Мураталы ажекебиз келди, раматылык, Кудайым рахматын алсын. Ал киши 8 жыл ушул жооптуу кызматтын башында турду. Мына ошол кишинин заманында мындай бир чоң бир өзгөрүү барды деп ойлойм да. Себеби документ иштери жөнгө салынды. Баягы мечиттердин көп салынуусуна ал кишинин чоң салымы болду. Себеби мен ал мезгилде Аламин Башимов кайтып иштеп турганда, биз район шаардык деңгээлде болгондуктан ал киши көп биздин иш-чараларыбызга катышарды. Ал мезгилде ушу баягы жаңылануу доору болдубу, мечиттер абдан жакшы салынып, диний окуу жайлар да ошол мезгилдерде салынып калды. Андай мына Чубак ажекебиз Алла ыраазы болсун, ажылыкты реформалоодо ал киши Мекке шаарында окугандыктан, Мекке шаарына улуу ибадатыбыз болгон ажылык ибадатын аткарууга барган биздин ажыларыбыз гостиницада эмес, жөн эле жерлерде жаткан, автобустарда жаткан, ооруп калган. Ошолорду жакындан билген инсан катары муфти болгондо биринчи реформасы ушу ажылык болгон. Ажылыкты банк системасына өткөрдү. Самолет менен барууну, автобус менен барууга чек койду. Мына бүгүнкү күндө ажылык кандай бир деңгээлге жеткен болсо, баштабында Чубак хазратыбыздын ошо салымы болуп эсептелинет. Андан кийин Чубак дамлабыз мына муфтиликтен кеткенден кийин коомчулукта агартуу иштерин аябай жогорку деңгээлде өткөрдү. Өмүрү кыска болсо дагы бүгүн ошо Чубак дамлабыздын орду көрүнүп калды да агартуу иштеринде. Андай мына Максат дамлабыз келди, Рахматулла хазиреттер келди. Ал кишилердин дагы өз доорунда чоң бир ийгиликтер жаралды. Замир Ракиев карекебиз азиретибиз мына ушул имаратты түптөөдө чоң бир салым кошту. Бүгүн биз кыйналбастан ишмердүүлүгүбүздү жүргүзүп аткан болсок, мурунку муфтилерибиздин, айрыкча ушул имаратты түптөөдө Замир карекебиздин чоң салымдары бар да. Кудайым алардан ыраазы болсун. Өтүп кеткендер рахматын алсын. Эми биз бүгүн бизден кийинки келе турган баягы муфтилерибизге, кызматкерлерге жакшы бир шарт түзүп, жакшы бир жол бекемдеп, 40 кадамдагы ишмерчемдер ошол бүгүнкү күнгө чейин келген аалымдарыбыздын багыт алган, көрсөткөн жолу бизге тажрыйба иретинде кагазга түшүрүлүп, ошону биз
аткаруучу болуп атабыз. Кудайым буйруса, жакында журт башчыбыздын урматтуу Канчыбек Кыдыршевичтин колдоосу менен буйруса бул жаңы имаратыбыз бүтүп калса, бул жерде дагы абдан көп алгылыктуу иштер аткарыларына мен ишенип турам. Биздин адистерибиз, кесипкөй адистерибиз ошол нерсеге иншалла даяр болуп калды. Бүгүн бир кызматты дайындасаңыз, майын чыгарып кызмат кылган адистерибиз бүгүн абдан жакшы бир жетишип калды да. Буюрса келечекте дагы биз жакшы кызматтарды аткарабыз деген чоң ишеним бар. Эми албетте урматтуу мусулман бир туугандар, иш болгон жерде анча-мынча кемчиликтер болот. Ошол кемчиликтерди биз оңдогонго аракет кылып атабыз. Бардыгы эле телегей тегиз болуп кетти, биз периште болуп кеттик деген нерседен алыспыз. Албетте коомдагы сын пикир айтып туруш керек. Аны биз туура кабыл алып, эң жакшысы биз ошол кемчилигибизди оңдошубуз керек. Себеп дегенде Хазирети Умар радыйаллаху анху амирул муъминин болуп, мусулмандардын башына бир башчы болуп, амир болуп келгенде, бардыгы эми инсанбыз да мадах деп мактайт, ой сен ушунга ылайык элең, сенин колуңан ушундай жакшы иштер келет дегенде, Хазирети Умар радыйаллаху анху ачуусу келип айтканда, мындай кылычын чыгарыпчы, мени мактабагыла. Мактоо бир гана Кудайга таандык. Мен кыйшайып калганда могу кылыч менен түздөп тургула деген да. Эми коом, диндарлар бизди көрүп турат сырттан. Биз кайсыл жерде кандай иш алып баратабыз, баасын алар берет. Ошон үчүн биз ал нерсени туура кабыл алып, болушунча мүмкүнчүлүккө жараша, билим деңгээлибизге жараша, алып барып аткан ишмердүүлүгүбүзгө жараша колдон келишинче биз кызмат кыла беребиз иншалла. Эми соңку бир суроону берейин, жеке суроо болсун. Мынакей сиз баягы өзүңүз сөзүңүздө айткандай айылдан баштап, имамчылыктан баштап катардагы, анан кийин райондун жетекчиси болдуңуз, андан кийин облустун жетекчиси болдуңуз. Ушул таризде топтогон тажрыйбаңыздын баардыгын мынакей 40 адамга киргизгениңиз көрүнүп турат да. Эми муну ашырууда сизге кыйынчылык жаралбай элеби? Албетте кыйынчылыктар жаралып атат. Көп нерсеге мындай ой толгоо жүргүзүп, акыл калчап, ушуну тез аранын ичинде аткарып койсок экен, ушул кадамдарды тез бүтүрсөк, коомго, мамлекетке, үммөткө пайда болсун деп аракет кылабыз. Бирок тилекке каршы анча-мынча мезгилдерде баягы бюджет тарабынан тартыштыктар бар. Анча-мынча учурларда баягындай жетишпей калабыз. Бирок Кудайым буйруса, жамаатыбыздын демилгеси менен, коллективдин дуасы жардамы менен ушу 25 кадам 2 жылдын ичинде мындай бир азыр эми баягы өтүп кеттик да. Учурунда кыйынчылыктар болду, бирок азыр Кудайга шүгүр да, Кудайга шүгүр. Эми Кудайым буйруса ушул кийинки жылдарда аткара турган иштерибизге Кудайым өзү күч кубат берсин. Биз коллектив менен мамлекетибизге, динибизге кызмат кылууда Кудайым өзү колдоп турса, элибиз бата кылып турса, биз имам дамлалар, диний кызматкерлер коом үчүн, дин үчүн, Куран үчүн кызмат кылууга даярбыз. Анан ушул жерден бир кыстырма суроо болоюн. Негизинен быйылкы отчет алуу системасы такыр башка нукта болду. Негизинен жалпысынан электрондук дагы форматта болду десек болот да. Анан баягы жылыга баягы казыларды чогултуп, алардан отчет алып, анан ушундай системада болуп келген да. Быйылкы жыл өзгөчө болду да. Анан ушул идеянын башында дагы өзүңүз турасызбы? Албетте, биз баягы былтыр ар бир казекебизден жарым сааттан албадык ба? Ал өзүнчө бир эффект берди да. Атайын комиссия түзүлгөн. Анан казекелерибиз дагы баягы бир жоопкерчиликти сезди да. Бул жөн эле мындай кагаз бетинде эле тапшырыла турган отчет эмес экен. Бул башкача бир форматта өттү деген ой пикирлер менен анан биз ошондо эле айтканбыз. Эмки жыл эми башка форматта өтөбүз, ошого даяр болгула депчи. Биз бул жыл өзгөчө форматта өткөнүбүздүн дагы себептери бар. Биз баягы устав боюнча баш имамдар дайындоо бизге жүктөлбөдүбү? Биз эми келечекте ошо райондук деңгээлдеги баш имамдар менен иштешебиз. Ошон үчүн биз алдын ала жамаатка айтканбыз, ар бир баш имамдын ишмердүүлүгүнө дыккат көңүл бургула. Отчетун алып, бүтүр точкасына чейин маани берели. Ошол ишти аткара алабы, аткара албайбы? Колунан келеби, келбейби? Биз эми адилетсиздикке барбайлы. Себеби мына жыл өттү. Жыл ичинде аткарган иши ал үчүн бир документ болот да. Мына алхамдулилла аймактагы өкүлдөгү кээ бир өкүлдөрүбүз мыкты өкүлчүлүк деген наамга ээ болду да. Мисалы Нарын областы. Барсаңыз чындыгында мечиттердин ички сырткы тазалыгы, имамдын кебете кечпери, алып барып аткан иши биз райондорго чейин барып келбедик.
Анан мен өзүм бал берип атканда, очко берип атканда мен катышкан жок. Ошо жумушчу топ ар бир келген ишмерчемин кылдаттык менен карап чыкты. Жыйынтыгында ошо форматты өткөрдүк. Эми буйруса бул баш имамдарга чоң бир сигнал. Мен да эскертүү бердим. Мына биринчи кварталда силердин ар бир аткарган ишиңер анализ жүргүзүлөт. Кийинки экинчи кварталга силер ошону аткара аласыңарбы, аткара албайсыңарбы, биринчи квартал силердин маселеңерди чечет депчи. Биз бүгүн 24 саат эмес 48 саат иштей турган мезгил. Ошон үчүн имам күнү түнү имамдары менен болсун, коом менен болсун. Коом бизден үмүт кылып аткан нерсени коомго жеткирели. Себеби коом бизден көп нерсени талап кылып күтүп турат. Биз ошону жеткиришибиз керек. Ошон үчүн биздин 26-жылдагы ишмердүүлүгүбүз өткөн жылдарга караганда бул дагы эффективдүү болот иншалла. Убактыңызды бөлүп биздин эфирге келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында 40 адамдан 25 план аткарылган болсо, бул жагында абдан аз калган экен. Кудай таалам күч кубат берсин. Амин. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу мусулман биртугандар, мынакей биз Азирети муфтий Абдыласкар Закиров менен биргеликте ошол 5 жылга коюлган 40 адамдан турган стратегиялык планды азын-аулак кеп кылдык. Мына жетишкендиктер боюнча, ийгиликтер боюнча, алдыга коюлган максаттарга аткарылып аткандар бар экен. Ошолор боюнча азын-аулак кеп кылдык. Эгерде кандайдыр бир сунуш пикирлериңиздер болсо, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын YouTube баракчасынын алдына комментарий калтырып койсоңуздар болот. Комментарийлер дагы эске алынат демекчибиз. Ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик болсун. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө жараткан Алла тааланын амандыгында болуңуздар.